Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн Супер Кечи порталында Маек. Маек төрүбүздө ким деп турсаңыздар, ырчы, актриса, үй бүлөдөгү камкор жубай, мээримдүү эне Асема Токтобекова. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Маанайыңыз кандай, сурайлычы? Маанайым дайыма эле жакшы. Сонун, жакында мына туулган күнүңүз келе атат. Кандай тосоюн деп атасыз? Эмне кылайын деп атасыз? Туулган күнүмдү мындай план деле жок. Анан болбой эле жакындарым тоступ атышат. Кээ бирөө ошо чоң мындай той кылып тоступ атат. Эми ушул жашка келип, Кудайга шүгүр, баарын көрүп турубуз. Анан мындай символично эле тоссомбу деп ойлоп атам. Досторумдун арасында эле да. Анан дагы эчтеке чечиле элек. Кайсы жерде кандай болот? Билбейм, андай деле укмуш мындай даярдык көргөн деле жокмун, бирок ошо мени түрткүлөп эле аткандар бар. Ошо мен аркылуу жакшы эс ала алам дегендер бар окшойт. Эми жакшы ниетте да. Буга чейин кандай өткөрчү элеңиз? Эми туулган күндөй эле, анан кокустук нерселер менен туулган күн болуп кетет эле. Досторум өзүмө окшош, анан ошолор тосуп жиберет эле. Бир 31 жашымда 30+1 деп биз аябай чоң дүркүрөгөн той бергенбиз. Эми ошол деле жетет. Анан ашыкча эле баягы, билбейм, ашыкча эле мындай ал нерсени өткөргөндөн көрү ойлонуп атам да, бир пайдалуу нерсе жасап койсомбу өзүмө, же болбосо алып туруп бир жака барып эс алып келсемби деп, же алтын алып алсамбы деп, имею же право дечи. Эми ушундай бир нерселер бар да. 3 баланын ата энеси. Анан көргөндөр айтса керек, ишенбес керек сизге. Кантип эле сен 3 балалуу болуп калдың деп? Ооба, айрыкча балдарым жанында турганда ишенбейт да. Мамасы экенин депчи, анткени биздики билбейм, мындай биздө бетибиз баарыбыз окшош да, бирок мындай тең көрүнөбүз да. Анан көп учурда ошо балдарымдын достору айтып калат, это твоя мама деп. Точно депчи, не сестра деп. Анан эми бунун баардыгы, мен ойлойм, менин кесибим болбосо, мен өзүмдү мынчалык карап, баягы эми элдин алдында жүргөн соң ушул даражага жетип атат окшойм деп ойлойм да. Болбосо кандай болот эле деңиз? Мен ошол эле Асема, ошол эле рюкзак менен, ошол эле джинсы менен, бир футболка менен жүрсөм керек деп ойлойм. Мен ойлоп калдым да, азыр 3 баланы төрөсөңүз дагы супсулуу бойдонсуз. Жездем сизди муздаткычка салып эле багып атса керек анда. Муздаткычта өлүп калбайм да. Жок, мындай жездеңер жакшы адам. Чындыгында жакшы адам. Эркектик сапаты эң бийик. Мындай азыр жашоодо эркек деген атка конгондор аз да. Анан чыныгы эркек деп мен баалайм. Албетте эми жашоодо ар кандай болот. Бизде деле ошо башка үй бүлөлөрдөй эле кадимкидей эле жашайбыз, урушабыз, тил табышабыз, антпесе кызыксыз да жашоо. Анан ошентип атып өсөбүз, өнүгөбүз, түшүнөбүз, урматтайбыз, сыйлайбыз, түшүнөбүз, эстейбиз дегендей. Анан эми ойлосом, көп нерсени чогуу жасаптырбыз, көп нерсеге чогуу жетиптирбиз. Анан жолдошум жакшы адам болгон үчүн, жолдошум ушундай мени сыйлап, урматтаган үчүн мен ушундай деңгээлге жетип отурам да. Ийгилик деп атабыз да. 2022-жыл сизге кандай ийгиликтерди алып келди? 2022-жылы негизи ийгиликтерден ошо бос салкын менен чет мамлекеттерден көп сыйлыктарды алып келдим. Бирок ал нерсе мындай көмүскөдө калып жүрдү көп жылдан бери. Анан андай деле эчтеке деп мындай эми бул шоу бизнесте көп аралашпагандыктан антип деле ойлонбоп турмун да. Ушунчу керек экен, анчы керек экен, сыйлык алыш керек экен деген нерселерди таптакыр ойума келген эмес экен. Кийин жашап бара элдер менен аралашып билеткесин да. Анан мына бос салкындан кийин канча киного тартылдым, баары бос салкында айтышат. Кече эле Такибайды көрсөм, баары бос салкында айтышат. Апе, сен Такибайда барсың дейт да. Телевизордон көрүп атат дагы, сен эмнеге чыкпай калдың киного деген. Ошондой нерселер бар да. 22-жылы мынакей Кудайдын буйругу менен президенттин ошо ардак грамотасын алдым. Абдан ыраазымын. Бул дагы биринчи менин тепкичим чыгармачылыкка. Ошол анан эми
бир гана алдыга карай иштей беребиз. Анда кут болсун дейли, грамотаңыз кут болсун. Ошол сыйлыкты алганда сиз бир маегиңиз айткан экенсиз да. Менин сыйлык алганымды эч ким деле мындай кубанган жок. Эл артисттин баягы сатылгандай эле болдум депчи. Анан сиздин дагы келечектеги бир балким дагы сыйлык аласыз буюрса, анан ошого бир тоскоол болбойбу? Алгандан мурун мен бир жакшы нерселер жасагым келет. Ошо тарыхта кала тургандай жакшы нерселерди буюрса даярданып атабыз. Ошол нерсе ишке ашып кетсе, жашоомдо гүлүмдүн бир мындай жалбырагы ачылат беле деген үмүттөмүн. Анан көрөбүз, анан эл баалайт. Эң биринчи сыйлыгым бул элдин сыны, элдин жүрөгүнөн түнөк табуу, элдин жүрөгүндө ошо образ менен көпкө чейин калсам. Ошол эң биринчи сыйлык. Сонун. Тасмадан сырткары чыгармачылыгыңызда кандай жаңылык бар? Азыр бир жаңылыкты айтсаң эле ачык эле баса калат экен. Баягы мындай айтканда бут тосупчу. Мен өзүмдү эч кимге деле конкурент сезбейм, бирок эмнегедир мен ошо мен дегендерге конкурентмин. Ошондой ошолорго туруштук берем деңиз. Өздөрүн ошондой алып жүрөт да, конкурент болгондойчу. Мен чын айтканда алар даже менин оюмда жок, кызыгымда жок. Мен өзүм спорт, би, меники ошол да чыгармачылык, сценарий. Мен сүрөт тартканды жакшы көрөм. Ошо пейзаж, мен таптакыр башка направлениеде жүрөм да, эйфорияда, чыгармачылыкта, өйдө жакта кыялданып жүрөм. Анан буюрса чоң бир нерсе турат, ал ишке ашканда, жарымынан өткөндө айтайын. Аны айтайын. Эмнеге тасмаларга көп тартылбайсыз? Же чакырып жүрсө дагы балким жок деп коесуз, же болбосо баш тартып коесуз? Эмне себептен? Көп учурларда тасмаларга чакырганда эң биринчи ошо гонорарымды сурашат. Гонорарыңыз канча, бир кинонун гонорары канча депчи. Анан гонорарым айтканда эле ошо баягы азыркы мындай түшүнсө болот да, кинолорду көп каражатка тартышпайт да, азыраак каражат кетет. Анан мисалы менин гонорарыма чыдай албайт да. Анан мен аны туура түшүнөм. Чыдаганына тартылып берем, чыдабаганына тартылбайм, айла жок. Бирок мени да туура түшүнүш керек. Мен өзүмдүн жумушумду билем. Мен өзүмдү ошончолук деңгээлде баалайм. Бул баягы көпкөнчүлүк эмес да. Чын эле айтып атам. Мисалы, кээде биз чыгармачылыкта жүрүп, ошо ден соолуктан деле калабыз. Аткарганда ошончо энергия кетет. Мен мисалы аткарганда ошол образга аябай эле берилип алам да. Анан берилип алып, өзүмө келиш үчүн дагы бир 2 сааттай келиш керек да. Ошон үчүн мен өзүмдүн баягы деңгээлимди билем. Анан өзүмдүн жумушумду акчага баалайм. Чыдабайт деп атасыз, канча гонорарыңыз? Айтпайм. Айтпай элемчи. Эми ар кино ар башка да. Кээ бирөө 1 айда тартып өтөт, кээ бирөө 2 айда тартып өтөт деп айтат да. Анан кээ бирөө 5 күндө деп айтат. Анан ошон үчүн ар кимдики ар кандай. Эң көп алган гонорарыңыз? Эң көп алган гонорарым бул кинонун аты Урунун махабаты, Ernst Abjaparovдун киносу. Гонорардын баасы? $3000. $3000. Айтып атасыз да, азыр мисалы образга кирип кетип чыга албай калган күндөр болгон депчи. Ошондой учурда эстебейли, кайсыл тасмадан, кайсыл образдан чыга албай калгансыз? Бос салкында, албетте, мен алага чыгып атканда, анткени ошончо адам мени колумду кармап, мен аларга туруштук берип атканым, мындай мен денеме оор тийди да, денелерим көгөрүп, анан ал нерсе биз 1 сутка тартканбыз да, 1 түн бою да, мындай айткандачы. Анан дубль кыла берип, мен денем эчтекеге жарабай калыптыр да, ушундай тийсең эле ооруйт тура. Анан ошонун эле эртеси күнү эс албай, сезбей келип туруп, колунан жууп тарткан кадрды тарткан эле да. 15 жыл мурун тартылды деп калдык да бул тасмачы. Анан эгерде сиз 15 жыл мурун кайра артка кайтсаңыз, Асемага жолуксаңыз, ага кандай кеп кеңештерди берет элеңиз? Эмне деп айтат элеңиз? Эми бул албетте
болбой турган нерсе. Ошон үчүн мындай өтө деле серьезно ойлонгондой эмесмин. А эгер болуп калса дегенде, эгер жашоомдо дагы бир шанс болуп калса, мен киного тартылбайт болчумун. Неге? Анткени жок, шоу-бизнестин биздин шоу-бизнестин нугу жаккан жок. Биздин шоу-бизнестин жашоосу жаккан жок. Биздин шоу-бизнестегидей болбой атканы жаккан жок. Айтат го, баягы бут тосуулар, анан титип быты деп сүйлөшөт го, айтат го. Мен ойлойм, жашоодо өзү баарында эле кыйын. Баарына эле бут тосулат. Бул жашоо өзү күрөш керек. Бирок шоу-бизнесте өзгөчө күрөш керек да. Анан мен күрөшпөсөм дагы баягы эч кимге жамандык каалабайм, жамандык жасабайм. Болгону ошо өзүмдүн угум менен, Кудайдын буйругу менен эми жаралып калыптырбыз, эми ушундай өлкөдө жашап атырмын, шүгүр, эми буйруганын көрөбүз да. Эгерде Асема ырчы актриса болбосо, анда ким болот эле? Дипломат болмокмун. Өзүңүзгө жаккан эле. Дагы башка аялдар барбы? Мага жаккан деп эмес, мен ата-энем Мажбурлап тапшырып койгонбу? мен ата-энем билет экенсиңер. Мен ата-энем тапшырган кесипти аркаламакмын. Бирок менин жан дүйнөмдө дагы эле чыгармачылык жатчы. Мен өзүм баягы хореографмын, сүрөтчүмүн, анан билбейм, эми биздин эгер өлкөбүз өнүккөн өлкөлөрдөн болсо мүмкүн аябай чыгаан сүрөтчү болмокмун. Үй бүлөңүз тууралуу сурагым келип турат азыр. Жезебизди, балдарыңызды дагы бир ирет. Үй бүлөдө бюджет жагын ким кармайт? Өзүңүздүн иштегениңиз өзүңүзгө жетеби же жолдошуңуздан сурап турасызбы? Бул аябай кызыктуу суроо экен да. Каражат, негизи каражат кимибиз таппасак да каражат жетпейт. Кечке эле жетпейт. Жетпейт. Мен эми кантип айтсам, жолдошум үй бүлөнү карайт. Биз бөлүштүрүп алганбыз. Үй бүлөгө тийиштүү нерсенин баардыгын ошо жолдошум карайт. Болгону өзүмдүн чыгармачылыгым, өзүмдүн кийим кечектерим, баягы мен эми атым азыр өзүмө иштеп аткан кези, анан өзүм деле таап калып атам. Ошол нерселер, ошол тапкан акчамды өзүмө эле сарптайм. Анда-санда бирок сурап турасызбы? Күнүгө сурайбыз. Сураш керек. Биз ушундай наглый сурайбыз. Эми тамаша. Эми сурайбыз да. Эркелейбиз, сурайбыз. Айтып атпаймбызбы, дайыма эле жетпейт. Анан билишибизче, сиз мисалы чыгармасынан сырткары мына жеке ишкерликте кылдыңыз. Салон аштыңыз. Анда бир аз каражат жагы да маселе болду окшойт, аны дагы билебиз. Эми кайсыл жагы менен кетейин деп атасыз? Балким дагы башка ишкерлик менен алектенип көрөйүн деген ойлор барбы? Азыр мындай да. Мисалы баардык нерсени көрүп келдик, ооба туура айтасың. Эми кээде туруп алып жөн эле ошо үй тиричилик менен алектенгим келет. Спорт менен эле алектенгим келет. Ден соолугумду карап, ошо балдарым менен алек болгум келет да. Мына ушундай бир калуум күчөп турат да. Бирок ким билет, эртеси күнү эмне болот, чыгармачылыкта эмне болот, канчалык мен эмне дебейин, баары Кудайдын баардык нерсе буйругу менен экен да. Кээде өзүм кызганып кетем да, балдардын жанында болбой калсачы, эмне кылат экен, эмне жаат экен, ким менен сүйлөшөт экен, кайсы кыз менен дружить этет экен деп карап. Балдар чоңойгондо ошондой мындай сарсанаа болуп эле аңдып калат экенсиң да. Сизди көргөндөр 3 баланын энеси деп айтпайт. Көргөндөр тийишсе керек мырзалар, тааныша албайлыбы десе керек. Бага сиздин постторуңуздун астында жазышкандар да бар да, тийишип жазгандар бар. Буга сиз кандай жооп бересиз? Албетте, жазгандар деле болот, жеке купуяга деле жазгандар болот. Эми кээде жолдошум деле жооп берип коет. Бул биз үчүн бул нормалдуу нерсе да. Эми алар мени баягы кумир тутуп жакшы көрүп атат. Мисалы, мени тааныган үчүн жакшы көрүп атат. Анан туруп эле бир кызды жакшы көрүп калган жок да. Анан ал нерсени мен туура түшүнөм. Кээде гүлдөрдү жөнөтүшөт. Мен деле мисалы фанатка болсом, бирөөнүн
ошол Майкл Джексон мисалы маңдайымды отуп мен дагы ага шоколад алып берип аябай деп эле отурмакмын сүйлөшүп жактырып ошондой эле нерсе болсо керек деп ойлойм. Анан эме кээде ошо чайга чакырышат, кофеге чакырышат. Анан андай деле мындай сыйлабастык нерселерди көрсөтпөйт. Алгачкы күндөрү баягы жаңы баш кошкондо ушундай бир билдирүүлөрдү окуп калганда жолдошуңуз кандай болот да, эмне деп атты сизге? Башында баардык нерсе тармактар, баардык нерсени ошо жолдошум ачкан да. Жолдошум бүт ачкан, жолдошум жазаган, бүт баарына ошо жолдошум жооп берчү. Отуруп алып өзү деле күлкүсү келет да, эмне деп жооп берсем. Анан эмисин жакындары билип калды да, ошо жолдошум отурганчы, мисалы Facebook'та жолдошум отурат да. Анан жакын досторубуз деле мисалы тиешип жазып калышат. Ошондо билип калып, ой, ак жол отурган турбайбы деп. Ошо неудобно болушат да кээдечи. Мына сиз Такебай тасмасына тартылдыңыз, анда депутаттын жубайы болдуңуз. Кандай экен? Депутаттын аялы болгон мен антип деле сезген жокмун. Анан депутаттын аялы кандай болот экенин дагы билбейм. Бирок келечекте ким билет, мүмкүн депутат деле болуп каларбыз. Ким билет эми. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер ушул берүүбүздү Super KG YouTube каналынан көрө аласыздар. Биз сиздер менен коштошобуз, бирок коштошуунун артында сөзсүз түрдө жолугушуу эркин унутпаңыздар. Аты жөнүм Канимет Даняров, кайрадан амандашканча бар болуңуздар.